Пандемия жалгыз келген жок. Коронавирус туулай 2020-жылы күн катуу ысыгандыктан дүйнөдө ири өрт кырсыктары, суу каптоо, аз түшүмдүүлүк күтүлүүдө. Саранчада болуп көрбөгөндөй тарады. Жаратылыш кырсыктары чакыр өлкөлөрдө ачарчылык эпкени жаратса, Европа менен АКШда олуттуу көйгөйлөр пайда болот. Метеорологдор менен эл аралык уюмдардын мындай жүрөк үшүн алган божомолдору тууралуу BBC жазды. Мына ошол кыямат кайымы белгилерин билүү адамдардын көңүлүнө сүйүнүчтү алып келет. Анткени кыяматтын белгилеринин бири исламга күч кубат келип, мусулманчылык эң жакын деңгээлге бир убакта жетет деген сөз дагы мына ошол. Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Күн мурда болуп көрбөгөндөй ысыйт. Европа менен Америкада кургакчылык. Бириккен Улуттар уюмунун аныктамасы боюнча, жакыр өлкөлөрдө кылымдагы эң чоң гуманитардык кризис башталууда. Бай мамлекеттерде суу каптоо, аз түшүмдүүлүк коркунучу күч. Абал башка болгондо дагы дүйнө климаттык кыйынчылыктарга эптеп туруштук бермек. Бирок азыр бардык ресурстар коронавирус менен күрөшкө салынды. Дарыгерлер, куткаруучулардын баары вирус менен күрөшүп, бош адам жок. Бюджетте ашыкча каржы дагы калбады. Дыйкандар, ишкерлер, транспорт түйүнү карантинде. Кошуналардан же эл аралык уюмдардан жардамга үмүт жок. Коронавирус бардык өлкөлөргө тарады. Ар ким өзү үчүн күрөшөт. Көйгөй акчага эле такалса эмне? Глобалдык жылуулануу уланууда. Ушунун айынан табият кырсыктары орун алып жатканы айтылат. 2020-жылдын март айында күндүн ысыктыгы боюнча Жер планетасынын тарыхында жаңы рекорд коюлду. Дүйнөлүк океан орточо көрсөткүчтүн 0,8 градуска жылуураак болду. Океан канчалык жылуу болсо, чымын куюндагы ошондой күчтүү болот. Мындан АКШ эбегейсиз зыян тартат. Анын үстүнө жылууланган деңгээлдердин үстүнө жамгыр көп түшөт да, континенттерде жаан-чачын азаят. Кургакчылык пайда болот. Европада март айы болуп көрбөгөндөй ысыды. Борбордук бөлүгүндө 40 күн жаан жааган жок. Украина, Румынияда суу сактагычтардагы суунун деңгээли өтө аз. Францияда айыл чарба жерлеринин жарымы кургап калды. Буудай эң көп өстүргөн Россия менен Казакстан абалды байкап, буудайды экспорттоону чектей баштады. Европа эле эмес, Америкада дагы кургакчылык. Азырынча алар түшүмсүз калат дегенге эрте. Алдыңкы 2-3 айдагы аба ырайы чечүүчү болуп калат. Түшүм болгон күндө дагы коронавирустун айынан чек аралар, жолдор жабылып, өтө чоң чыгым болуп жатат. Кол жетпей, талаада чириген түшүм канча? 30дан ашык өлкөлөрдө 265 миллион адам ачарчылыкка туш болот. Пандемиянын айынан өнүккөн өлкөлөр жакырларына жардам берүүдөн баш тартууда. Бүткүл дүйнө коронавирус менен күрөшүп жатканда, жакынкы чыгыш, Африка, Азиядагы 23 өлкөнү саранча каптап жатат. Кыяматтын белгилеринин бирөөнө урматтуу бир тууганым келип такалат. Айтор кандай болгон күндө дагы ошол кыяматтын белгилеринин урматтуу бир тууганым бардыгын эмес, балким ошол биздин жашообузда көп кездешип аткан кээ бирлерин айтканга урматтуу бир туугандар аракет кылып көрөбүз. Эгерде биз ошол китептерди ачып карай турган болсок, кээ бир нерселер өзүбүздүн көз астыбызда болгонун карап көрөбүз. Мисалы үчүн ошолордун бири азыр мынакей жанагы биз телевизордон, интернет булактардан, атайын жанагыдай бир асмандан, азыр жанагыдай эме менен Wi-Fi деп айтабыз, мисалы үчүн, же болбосо жанагыдай бир канават фадаия деп коет, космостук жанагыдай спутниковый жанагы эмелер,
номер менен мурдагыдай канал кылып антенна коюп отурбайбыз, асмандан келе бере турган болот маалыматтын бардыгы. Мына ушулар жөнүндө пайгамбар хадис айтканда, муну көп адамдар биле бербейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис, урматтуу бир тууганым, لا يوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي дейт. Какыраган ээн чөлдөргө чейин дейт. Ушундай жетет дейт. Силерге күндөрдүн бир күнүндө асмандан жамандык төгүлөт дейт. Асмандан жамандык төгүлөт дейт да. Спутник асманга барып, асмандан кайра космостон бирге келип атпайбы? Бияктан барып кайра бияка келет. Ошону менен жамандык төгүлөт. Ушунчалык деңгээлде чөлдөргө чейин деп айтат пайгамбар алейхиссалам. Азыркы учурда эгер Арабияга бара турган болсоңор, же болбосо өзүбүздүн деле алысын кое кайтарып жүргөн, интернетте жүргөндөргө барсаң деле колунда телефону бар. Азыр кайсы жерге барып байпагы жыттык болушу мүмкүн, бирок телефонунан WhatsApp менен башка менен интернет менен жанагыдай интернети бар, каалаган нерсени көрүп атат. Бүт бузукулуктун бардыгы мурда шаарга барып, казиного барып, атайын бир жерге барып бузукулук кылыш керек болсо, азыр үйүндө отурат, асмандан жамандык жана кадимкидей төгүлүп келип атат да. Бул ошол телевизор биз көрүп аткан аалымдар муну ошого туш келет деп айтышат. Анткени асмандан түшүп атат бардыгыбызга. Жерден чыккан жери жок. Асманга чыгып, асмандан кайра бизге түшүп атат.